телефон забрал, два телефона. И не возвращает. Он в данный момент дома у себя? Я не знаю, может, отец его скрывает. Отец у него дома кого-то, он выходит, смеется, по телефону разговаривает и уходит. И все. Который ваш телефон якобы забрал, кем ему будет? Не якобы, там два брата, не один, два. Караңгы түндө тартип сакчыларды чакырган бул айым алкоголдук ичимдигин ичип алганын жашырбайт. Ал өз сөзүндө ушул даректе жашаган жигит 2 даана уюлдук телефонун оңдоп берем деп алганын, жарым жылдан бери кайтарып бербей жүргөнүн айтат. А вот сколько пришлось? Ну, уже час еще где-то уже. У меня вот здесь Ассаламу алейкум. Как говорите, была. сіз баланс бар? Баланс қаяқта мына? Он же на Искулю уехал. Вот ты что аферизмом занимаешься, Баке? Кызыгы мас абалында башка үй бүлөнүн тынчын алган наз келгенсип, алардын үстүнө 102-ге өзү арызданыптыр. Тоже аферист. Стойте, девушка, сейчас. Дурачий. Чакыруу боюнча барышкан мобилдик батальондун кызматкерлери мас кыз менен телефон оңдогон жигиттин атасынын чырын териштирип башташты. Вас как зовут? Как? Сара эжебиздин уюлдук телефон алган экенсиз. Сиз каяктасыз азыркы учурда? Эки. Качан келесиз? Только не материтесь. Алло? Алло? Ты когда приедешь? Алло? Офигеть, өчүр салыш керек экен. Үй ээси уулу учурда Казакстан өлкөсүндө жүргөндүгүн далилдеп, анын уюлдук телефонуна чалып да кызды ишендирүүгө аракеттенди. Январдан бери мне вот так вот надоело. Все, говорю. Бияктан оңолбойт деп чын айме кылдым. Ишенбесеңер эртеңдер алып барам. Ошоңду балага те. Экөөбүз жакшыраак кайдат болобуз. Все, давай, открывай рот. Ушундай дейм кызым. Мен сага жакшы. Ушундай эмес. Мен баягы күнү ишендим сен балаңа. Кечке чейин мага чалып мен берем деп. Вот. Билбейм, анда түн ортосуна келет да. Түн ортосуна келип тасылат ушинтип кетти. Мен кечке чейин иштейм. Анан мен көзүнө жаш көрбөйт да. Анан кийин мен муну баламдын сүйүшкөн кыз экен деп жүргөм да. Анан кызга уят болбосун деп мен биякта оңдогондан Алматыга алып кеткен. Илишни өзүм алып барганда ремонткочу. Анан албай анан кийин кетип калгам биякачы мен. Аякта тура бербейм да. Анан кийин баягы келип дегенден кайрып баламдын өзүн жибербедим Алматыга, бат телефонун алып келип бердипчи. Жыйынтыгында кызуу абалындагы аял арызданарын айтып, бөлүмгө кетсе, үй ээси кечирим сурап тартип сакчыларды жолго салды. Биздин чыгармачыл топ мобилдик батальондун кызматкерлери менен андан ары ишибизди уланттык. Будете заявление писать? Буду. Хорошо, можете с нами поехать? Все, Байке. Эшикти анча култаба мен экөөбүз жатабыз. Все, я сделаю. Бул жак бай атасы. Экөөбүз жатабыз, уктуш. Элебесов менен Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде коомдук унаа менен Nissan үлгүсүндөгү автоунаалар сүзүштү. Nissandын айдоочусу жолдун оң тарабында баратып, дароо сол тарапты көздөй кайрылып, өз жолунда бараткан кичи автобус менен сүзүшкөн. Оң тараптан солго резко кайрылып кетти. Мыйылдан разворот кыла берет кой. Ал кезде сиз канча ылдамдыкта келатсыз эле?
Отыз емес, 20. Компьютер девать ремонта. Негізі сплошной полосадан бұрылмайды, көрдіңіз бе? Бұл сплошной полосадан бұрылады. Маршруттан жолында. Бұл бірінші немеді, полосадан бұрылады. Здесь нельзя, да, было? Здесь нельзя, здесь разрешение нет. Жол кырсыгынын натыйжасында бактыга жараша кичи автобустагы жүргүнчүлөр эч кандай деле жаракат алышкан эмес. Ал эми жеңил унаанын айдоочусу денесинен жаракат алып, тез жардам кызматы чакыртылган. Пассажирлер жақтан. Пассажирлар баары жакшыбы? Нормально. Кетип калыштыбы демек? Акыр эле болду мындай. Просто документ строили без нарушения, не типа кайргандай. Не может, мен эле атмосфера чыгамыз, любой нерсе. Мына пальтору бер, сулап алайын. Любой нерсе. Өзүнүн паспорту, өзүнүн машинасы. Любой нерсе. Сотовый телефон. Любой нерсе. Мына Samsung. Кайгыл күзөт кызматкерлерине борбордук көчөлөрдөгү эс алуу бактарында жаш мас абалдагы жигит коомдук тартип бузуп жатат деген маалымат түшкөн. Тартип сакчыларынын айтымында маалымат боюнча барышып, эс алуу багынынын тынчтык бузуп жаткан жигитти дароо эле кармашкан. бул документ бул уважаю. Компания немен? Компания, короче, денежный. Самый главный 700 сом, сотовый телефон, паспорты чыкты. Отуңуз yok да? Нарушение кылып эле ошону жүрүшүп барат. Нарушение кылган үчүн алып келдик да. Эмне кылып кылдың эле? Жарандарга тийишип Айтылган маалымат боюнча биздин чыгармачыл топ тартип бузуучу менен аны наркологиялык борборго алып келген маалда жолукту. Мен эмне кылып нарушение кылдым? Сиз коомдук жайда мас абалында ооз сөздөр менен сөгүнүп салган өтүп бараткан жарандарга тийишип, Ошол бирөөнү алып келиңизчи анда. Бери уктуңуз. Алар деген коомдук жайдагы сиз ошол жерде малда мас болуп жүргөн кезиңизде жарандар ооз эки келип милиция кызматкерлерине кайрылып атат. Ошол негизинде сизге алып келип атат. Мияка түшүнүп атасызбы? Административный кодекстин 364 негизинде Мага бул тема негизичи, бул тема магачы негизи кереги эле жок. Негизи нереально болгончу сөгүнүп атам. Могу нарушение эмне? Могу братан, карачы, жакшылык. Колум сыйрып, братан, кой берчи, койчу, братан. Райын болсун десем да, нереально кылган жок. Мына могу, да бирөө бар негизи. Эште. Ошол эки. Ама, мой да, короче. Доказывай. Короче, мен доказывай сөзүмө турам мен. жана экөө түшүнүп тактап коет. Мандыга чыгарма. Жооп бер. Өзүң сөзүң. Жооп бербейсиң. Бул берип коет деген мага берип. Эмнеге? Сен айткан сөзгө эмнеге жооп бербейм? Милиция бөлүмүнө майда бейбаштык беренесине айыпталынып алынып келген жигит Мирлан Кадыркул уулу аттуу экендиги аныкталды. Буга чейин эс алуу жайынын тынчтыгын бузган жигит бөлүмдүн да тынчтыгын бузуп, мастыгы менен ар кайсыны сүйлөп жатты. Негизи. Короче, ни туда кылды, короче. Мен өзүмдүн ачык оюм айтайын десем баш тартты. Могу тартып койбойсуң мен, братан. Ким? Фамилияң качы, братан? Эч качан айта албайт. Ни туда кылган. Чынбы? Козёлсуңбу? Козёлду жооп бер аны. Жооп бербейсиң мен, бери кала бер. Жооп берчи. Ушунун баарын кантип жазмаксыз? Менби? Эми ачык болбосо нарушение салып сен кандай сиздер паспорттан. Паспорттан. Могу карачы, мен өзүнчө сүйлөйм. Жүрбөйсүң мен. Эми болгон деп тартасаң жүрбөйсүң мен. Кет. Что там, брат? Реально сүйлөй жасың. Иә. Не реально сүйлөй жасың? Не хороз болуп атасың. Хороз болуп атасың? Паспортун берди. Паспорт, паспорт.
Не бербеши? Телефонunu. Берши телефонunu. Кайсы жерде төрөм мен? Алманбаев айыл шекер айылды түрүлүп. Не паспортун бербеши? Сүрүш коеюн. Ал. Сүрүш койбойм. Доканза козгойм. Доканза козгоймбу? Доканза. Мен телефонун бербей жатсам. Мен айтып турган нерсени айтып коеюн. Доканза. Кого? Братан, ошол эле доканза козгойбуз ушул теманы. Бизге каяктан? Шаар каяктан? Аэропорт жактан. Жилмастер кирпичный сосновка тапы? Тасловку роль не. Мен доканза. Көрөт. Кандай болот? Тут ни туда, ни сюда. Братан, сүйлөйүнчү, кой бербейчи десем, вообще те болбойсуң эле. Ушул тема керек негизи силергечи. Билимиң кандай? Билемем ben. Ни туда, ни сюда, орточо. Жогорку же орто? Орто. Короче, тема болуп келбейт. Протоколду жаза бересиң. Протокол мына ранний жазып берем. Ранний окуп берсин, ранний жазып берем мен анда. Короче, без нарушения кылган жокмун мен негизи. Колуман кармоо эле тест болуп келдим. Жыйынтыгында мас абалы менен коомдук тартип бузган Мирлан Кадыркул уулу солукканча темир тордун ичине отурмай болду. Милан. Калган нерсеге дайыналган. Паспортун менен телефонун Калган мен жанагы айткан нерселерге. Калган нерсеге дайыналган. Доканза деген нерселерге. Сен паспорт Чынбы? телефонуна ишин осмотр түзүлдү. Чынбы? А сен Мен доканза деген доканза. Камера хранение. Эй, банекет болсун. Өлсөм өлүп кетейин. Мен өлсөм өлүп кетейин. Мен паника койгон жокмун. Кайзол. Советский север var mı? Советский север. Жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери менен кайгулдап бараткан учурда жарыктары күйбөй бараткан Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу көңүл бурдуртту. Шектүү байкалган айдоочу текшерип көрүү үчүн токтотушканда ал баш ийбей качып жөнөйт. Ne düşük oldu? Не түшүп калды? Кошелек. Качкан айдоочу Куш көчөгө кирип, андан ары унаасын таштап жөө сызып жөнөгөн. Бирок ал алыс узабай чалынып жыгылып тартип сакчыларына колго түшүп берген. Bütün sındı. Ардылыңыз. Тетеге чалын жыгылган. Документ алган. Жашына кайлы. Машинанын документи өзүңүздүн документиңиз. Машина жок. Правыңыз кана, право. Правыңыз жок, кантип айдап жүрөсүз машина? Машина айдаган жок. Айдаган жокму? Машинанын көлүшүн да белгисиз. Тапсаңар берет. Жок, таппайдым эле аны. Илдаказ ишти осмотр болсун эме көргөн. Правда көргөн. Чуваки, вот вы реальных преступников лопали в жизни своей. Вот сколько вы сотрудник милиции? Ну ты же есть
Ты же Нет, есть вы... преступник. Ладно, я Ты преступник. же есть Ну, преступник. я же мелкий преступник. Пьяный за рулем это преступник. Преступника поймали. Я... Сөгүнбөң бәке. Ештеке болбайсың. Я... Орозо күндө монтуп беле коюмсуң. Сөгүнбөң. Кантпеле коелу. Например, моуну Ничего снимать айтып беле эле. койду. Ну, Мен бул чё журналисттер бизге баш ийбейт бәке. Ну, снимет, скинет, ладно. Ну, чё толку никакого. Өз аты жөнүн Дастан Иманалиев деп тааныштырган айдоочу алгач мени эмнеге кууп жүрөсүңөр деп кутулуунун амалдарын көрүп жатты. Посмотрим, как ты будешь, братан, говорить. Все хорошо. Хорошо? Все, я тоже хорошо говорю. Кийинчерээк ал айдоочулук күбөлүгүн 2 жыл илгери эле алдырып койгонун жана 2 ирет жаза мөөнөтүн өтөп чыккам деп жол сакчыларына басым жасоого өттү. Я тебя знаю, ты же Микрашовский, да? Поймали преступника. Настоящий преступниктер жүрөт ырдысып жүрөсүңөр лохтой окшоп. Я сидел и чё, братан, я дважды сидел, мне көздөрүнө сүйүлүктөн кайрылсың. Ты молчишь, я говорю, а ты молчишь. То, что ты за собой чувствуешь. Я за собой ничего не... Ну, ездил я пьяный, что, и все. Ты преступника хлопни, сними. Твою камеру засунул. Поэтому ты их и не снимаешь. Черт конченый. Пойди, айсыны. Жетон свой смысл. Все, отырыңыз. Догоняли, били, короче. Что вы пили с преступником? Пиво пил. Я кроме пива ничего не пил. Я же не отрицаю, что я пил. Просто вот так не надо. Я же не преступник какой-то. Ну, выпил. Там, догонять, бить. Ну, не стоит нам. Демек машинада болдуңуз беле? Чего? Машина кайда турган кайдан билесиз? Не, они же говорят, машину заберем, типа ключи отдай, там, либо так заберем. Расписываться будете? Да распишусь. Я знаю, что я сделал, зачем надо. Мастыкка шектелген айдоочу наркологиялык борбордон спирт ичимдиги ичкендиги тастыкталып, башкарып жүргөн унаасы айып короосуна жеткирилген. Ага. Перед себе. Давайте поднимите все эти и посмотрим, хотите? какой я. Я ни разу сюда не попадал, если честно. А он говорит, да. Уже мост включается 60. Абдрахманов көчөнүн өткөндөн кийин 175 үйдүн капталына келип токтоп түшүп качып бараткан жерден кармадык. Кармап келип өзүнүн наркологдон өткөрүп, максатын штрафсанкага коюп, өзүнө сотрудниктерге баш ийбей качкан 234
бир жолу эмес, бир нече жолу аварийный обстановка создавать этти 241 жанында эч кандай айдоочулук куәлүгү да жок экен, машинасына тиешелүү документтер да жок. 244 ичи алып айдаганым үчүн 238-4 белене коюлуп протокол түзүлдү. Нарушение кылып кайрылып атасыз беге. Сизге жакшы билдират, только түйзөнөн оңго деп. Светофордун ичинде стрелка бар, түйзөнөн оңго деп. Муну контурный светофор деп коет. Бир контурный светофор, сиз деген стоп менен турушуңуз эме, пока дополнительный свет күймөйчү. Зеленый свет разрешает движение прямо. Вы прямо ушул прямо движение разрешает. Сиз деген дополнительный күйгөндө гана бурушуңуз керек жака. О, дополнительный движение. Каякта бурдуңуз? Баарын өткөзүп дополнительный. Сиз жолдун ортосунда турасыз. Жолдун ортосунда турган болбойт. Мен чыктым астыга. Болбойт. Зеленый жак. Ошо чыккан болбойт. Бул жерде контурный светофор. Светофордун ичинде прямо и направо деген сөз контур деп коет. При контурный светофоре даже стоит на стоп-линии, дождаться до своего дополнительного светофора. Бул айдоочу жол чырактын туура эмес кайрылгандыгы үчүн токтотулат. Инспекторлор айдоочунун жол эрежесин бузганын айтып, түшүндүрсө да, ал өзүнүкүн бербей алар менен соттон жолуга тургандыгын айтып туруп алган. Не ТВ. Я. Не ТВ. Уханек. Не ТВ. Бұл запись қалай ол? Қалап, соттышын. Контурный светофор болбойт. Неге бұл? Қанақ ошыл пунктті көрсетіп тұршын. Окуңуз, сиз правильно окуп алгансыздар. Айдап жүрөсүз да. Ооба. Мы же не учителя. Вы обязаны Стоянелись неге? Стоянелись. Стрелка жок болсо, Сюда. Что ты хотел узнать? Задавай вопрос. Что ты хотел сказать? Спроси, ну-ка. Я тебе отвечу. Я тебе отвечу. Ну-ка, ты вопрос задай мне. Ну. Что случилось? Уберите, пожалуйста. А ты тоже убери тогда. Я не уберу. Ну а в чем дело тогда? Вот я вот так буду снимать. Ну хорошо. Ну, и что ты хочешь сказать? Ну, вопрос задай мне. Проще общаться? Что ты говоришь мне? Проще, пожалуйста, будьте. Я с вами нормально разговариваю. В нормальном тоне. Жол эрежесин бузгандыгы үчүн ага карата жазылган протоколго макул эместигин айтканы менен ал айып пулун төлөп келип чыгымчылдык аракеттерин жасап жатты. Ты понял меня? С твоим начальством разговариваю. Хорошо? Неправильно. Вот Вы именно. неправильно поняли. А в следующий раз провокацию ты узнаешь, что это такое. Вы неправильно поняли. Ну, хорошо, это уже ваше право. Бул Lexus'тун салонундагылар Борбор Каланын көчөлөрүндө кыйкырып, музыкасын өтө бийик жаңыртып бараткандыгы үчүн токтотулуп, текшерүүгө алынган. Айдоочусу рулдан түшөр замат эле андан спирт ичимдиги жыты-жыттанып, мастыкка шек турат. Жазсаңыз мейлі, брат. Алмамбет. 1
Kalmanbek versene. Bizde hoş böyle olur kanka. Ben buna erkek şahitayım mı? Yumuşka çıkanlar üstlerinden geldim ben aldım. Soğuk ses bilmiyorum. Tınçırım ha. Sonra gidip falan Айдоочу учурда жумушу жок жана эч качан спирт ичимдигин ичкен эместигин айтат. Сиз былтыр каякта иштейсиз? Ишикте иштейм. Спирт ичимдигин ичкен эмессизби? Ертең күн просто Okeylerim ертең кешке аламын. Peki mi? Onda жашаған қаласынан ба? Город Бишкек, переулок Карагайский, 9. Переулок кімі? Переулок Карагайский, 9. Первомайский район. Yaşlar olmaz. 720 720 HD'de olsun değil mi? Doğum 815 39. 815 39. Можно будет сразу? Конечно. Надо что-то. Бирок анын калып айткан наркологиялык борбордон ачыкталып калды. Көрсө ал ичимдик ичип руль башкарып бараткан экен. Унасы айып короосуна токтотулгандан соң ал жөн кетпей, жол сакчыларга жердин тоголок формада экендигин үйрөтүп, эртең эле кайра жолугабыз деген кектүү кебин айтып кетти. Нет, я же на улицу вышла, посмотрела. Да, по направлению за самому Как его направление делаешь? Ну и отдадим Их вещь. Без, да. А ну и бойлы надо. Вот все называется. Нурланов. Нет, не который привели. Это вот я Султанов. Я думал, они там что-то... Все хорошо, Это набрал это. да, хорошо. Хорошо. Ничего не знаю. Ben vatan. Biz göt gidiyoruz orada. Ha? Ben de var, gel. Serkan kimin? Aylan. Горький мен Байтик Батыры көчөсүнүн кесилишинде күн батышты карай Эрекс үлгүсүндөгү машина токтотулду. Музыканы катуу чыгарып алып, катуу кыйкырык уктук. Текшерип коелу деп токтотсок мас абалында экен. Машина штраф стоянкага киргизилип, наркология өтүп, мас тастыкталды.